Улак сезонго дагы аз калып, азыр эми эч кимсе баягы үйүрдөн кармап келген атты албайт. Мына ушундай даяр, сууту даяр чучу тола атты элдин баары издеп турган учуру азыр. Бер кайтар жигит. Бизде Бишкекте билесиздер, Бишкектин аттары негизи бойлору дагы чоң, анан кийин жемге бүт кайнаган аттар. Бүгүн буйруса сатууда Бишкекте Ак Жол деген айылдан 2 ат сатууга чыгат. Ар бирин отдельно көрсөтөбүз. Аттын хозяйыны жакыныраак туруп, эми мына ушу бул Свети ошондо тоор болобу же карагер? Карагер болуп калат а. Карагер кашкасы узун кашка экен жаныбар. Мына ушул аттын бою канча бунун? 1.67 бой. 1.67 чоң ат экен да? 1.67. Мына 1.67 чоң ат экен. Бул жака бастыра бер. Жайы менен уже менет кылдыңызбы? Жайы менен. Куракта турду. Жанар чучугу тола а? Сыртында уже эттер жалтырап көрүнүп калыптыр мына. Машалла атты багышта өзүнчө бир убакыт талап кылынат. Жашы канча болуп калды бунун? Жашы 3 асый. 6 жашта экен да? Өтө бак кайнап турган кези. Өтө мына туугандар. Бул 3 асый жана жигит 21 жаш, 20 жаш дегенде эле да, аттардыкы делечи, өтө мощный кези да. Бунун улагы кандай эми улагы? Улагы жакшы, скоросу дагы күлүк. Башы жумшак. Бул азыр бастырганыңызга канча болду? 10 күн болду басып атканына. 10 күндөн бери бастат да? 10 күндөн бери бастырылып атат, иштетилип. Мына өзү узун жылкы экен. Теги линиясы бунун породасы англичан породасы. Теги өз үстүнө жергиликтүү жылкылардан. Жергиликтүү жылкынын бири англичан породасында экен мына туугандар. Бери бурчу, эми бүгүн чаппай эле, просто мына ушундай бастырып эле көрсөтөлү анда. Мына азыр эми чапканга да сууту келди. Ар жакында кашкабагын тартайын. Мына туугандар, жылкынын узундугунда сөз жок. Жылкынын узундугу, кашкабагы, мына башы сухой, чуркай турган, эми өзүңүздөр билесиздер, англичан породасы дегеле чуркаган жеңил жылкылардын бири мына. Көрүңүздөр, кашкабак, буту колдору, мына. Буту колдорун көрүңүздөр мына. Буту колдорундагы муундары бүт жагы таза экен мына. Бул жак муундарына кошулуштар, бай билектер бүт жагы сөз жок. Мына жаныбар, өзү караганда те алыс жакты карап, өзү эми бай илгерки мурунку саяпкерлер аттын кашкабагын карап эле айтчу эле, узун мындай алыс жакты караган жылкы ушунчалык күчтүү, ушунчалык жагандай чувствительный жылкы депчи мына жаныбар. Соорусун көрүңүздөр. Соорусу деле жайма соорудан. Мына. Жаныбар. Ат ушунчалык жеңил экен туугандар. Тарсаң, видео узак болуп кетчүдөй. Тарбиясы жакшыбы, тарбиялары? Тарбиясы жакшы, бунун улагы бүттү, кепилдиги менен мындай. Кепилдиги менен даяр ат, а? Даяр ат. Мына. Топко, додого келгендери бүт жакшы. Мына скоросу дагы бар. Бул англичандардан бирок скорость боюнча туугандар сөз жок, булар өтө скоростуна келет. Мына жаныбар, ийикти жайып, башкача экен ат. Бунун баасын канчага балайсыз эми? Баасын $13,000 деп атабыз. Сүйлөшүү жолдору бар. $13,000 а? Улакта негизи результаттары жакшыбы? Жакшы, чуркагандар бүттү. Топко келгендери бүттү. Кепилдиги менен эч айыбы жок, жеп ичкендери дагы. Мына кепилдиги менен жылкы туугандар. Да бир-эки мындай тезгини бир силкип койчуган а? Мына. Болгону ат суу эле экен, просто алган адам күйбөш үчүн биз чаптырбайбыз. Чаптырбай эле болду, кыйнабай эле кой. Мына. Жаныбар, көрдүңөр.